2018 жылды аяғына қойып қойыптыр да. Мындай бекініп тұрғандай да, қорқып тұрғандай да. Açık айтқандай, ақырғы учурларда счетный палатаның отчетін түштен кейінге қойып отырабыз. Центральный банктың отчетін түштен кейінге қойып отырабыз. Бүтін олутты мәселелерді түштен кейінге қойып отырабыз. Уятты эме. Ошону мында биринчи саатка коюп эле депутаттардын баарын манай жакшы, күчү толо ушу мезгилде коюш керек да. Урматтуу коллегалар, азыр мына өкмөткө сиздер кайрылуу жасадыңар. Келсин, мына тиги бул болсун. Келип баягы эле отчетту айтат, эч нерсе чечилбейт. Мен мына Иса Шешинчуковго кайрылат элем. Коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына Кадамжайда электе шахталарда өлүм болду, жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттар чыгып атат, жоопкерчилик кайда? Бюджет толбой атат, жоопкерчилик кайда? Көмүрдүн баасы жогорулуп атат, жоопкерчилик кайда? Электроэнергиянын тарифин көтөрөбүз деп атат, өзгөртөбүз деп атат, жоопкерчилик кайда? Бир толо мына маселелер абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мына коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жиналып, карап, же отставкага кетиресиңер, же коалицияны башканы курайлык. Же ушунда турө беребиз, тизмектеп, бир жылда тизмелер да жогоро берет.